автоунаа түйүп прессине тапшырдык. Ысык көл электр тармактар ишканасы облустун 4 райондук электр тармактар ишканаларына Кытайдын 2024-жылы чыккан Джак өлкөсүндөгү 4 жаңы бригадалык автоунаалардын ачкычтарын салтанаттуу тапшырды. Жаңы техникалар энергетика тармагында тейлөөнүн сапатын жакшыртып, күз-кыш мезгилине өз убагында жакшы даярданууга өбөлгө түзүп, электр энергия менен камсыздоонун коопсуздугу менен ишенимдүүлүгүн жогорулатат. Калган өтүүлөр кут болсун. Рахмат. Арызды аманчылык болсун, эсенчилик болсун, иштерибизде ийгиликтер болсун, самаларны Бөдөрстан сыскар бололу. Ишканадагы автопарктын эскилиги 60-70% түзөт, бирок жылдан жылга техникалары жаңыртылып, энергетиктерге шарттар түзүлүүдө. 2023-жылы Ысык көл электр тармактар ишканасына жалпы 11 даана жаңы техника келип, райондук электр тармактарга бөлүштүрүлүп берилген. Биздин жалпы автопаркыбыз биздики 200гө жакын машинабыз бар. Мекеме боюнча. Мунун арасынан былтыркы биз 11 жаңы техника болгон. Анын ичинде 2 манипулятор, 3 экскаватор алганбыз, 1 телевышка алганбыз, андан тышкары 5 бригадный машина берилген. Жалпы 11 машина алганбыз. Быйылкыга мынакей жаңы 24-жылга 4 ушундай жаңы техникалар келип отурат. Техниканын бүгүнкү күндөгү абалына жараша карап 4 реске тапшырдык. Бул Каракол ресине, Чопон ата реси, Түйүп ресине и Чопон ата ресине тапшырылды. Саламат Амандыков 16 жылдан бери Ак Суу районунун Ыкчам Тейлөө тоонун айдоочусу болуп эмгектенип келет. Ак Суу тоол аймак болгондуктан көбүнчө жабдыктар менен жөө жүрүп калган учурлар көп болот. Эми бул унаа менен ишибиз жеңилдейт деп кубанып жатканын билдирет. Ак Суу району тоол район болгондуктан тоо этектерине жетиш кыйын болуп, жөө барган күндөрүбүз болду. Баягы ошол айыл тургундарынын аттарын сурап ат менен барган күндөрүбүз болду. Эми азыр Кудай буйруп мынакей жаңы техникалар келип, жаңыланып атабыз. Бул автоунаалардын өзгөчөлүктөрү тоолуу райондорго, тоо ташка жүргөнгө, каарда, борондо дегенде ошондо жүргөнгө аябай ылайыкташтырылган экен. Күйүүчү майы дагы дизель соляркада жүрөт экен. Анан 4 дөңгөлөгү тең баягы аракетте экен, 4 буду болуп, анан дагы жакшы өзгөчөлүктөрү бул үстүндө биздин электр шаймандарды коргоочу каражаттарды салганга жакшы ылайыкташтырып жасалган экен. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине атайын 33 даана жаңы техникалардын ачкычын тапшырган. Анын ичинен 4 бригадалык автоунаа Ысык көл электр тармактар ишканасына бөлүнгөн. Алтынай Рыспай кызы, Илиш Хасеинов, Мадина Бакирова, Тайныс көл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.